Üçüncüsü urmatlı bir tuğanım, mına uşul özü bilgen hakikat, iman, hakikat mesele, keyin ibadatlar meselesi, uşul meselege urmatlı bir tuğandar başkalardı çıkırış gerek, alarda ündöş gerek, davat kılış gerek. Eğer başkalarga biz jakşılık söz aytpay turgan bolsak, urmatlı bir tuğan anda biz günökör bolobuz. Biz toluk baktılуу bolboybuz. Özübüz namaz okup jüre berебиz kıdıngdap, janыбызda kömür kazgan biri namaz okuyat, aga biri aytkan degen jokпуз. Demek biz baktılуу bola albayбыз da. Bizim baktılуулугубуз koşnabыздын baktılуу bolmoyunça bakıt toluk türde bolboyt degen söz bolot. Gördüңөрбү? İslam ушундай адамдардын бардыгына bakıt кыла турматтуу bir туган. Demek бул деген амри маруф нахи мункар, бул деген дават кылуу, адамдар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу деген сөз болот. Биринчи иман келтирүү, экинчи иман талап кылган амалдарды аткаруу, үчүнчү урматтуу bir тугандарым, бул эмне? Адамдарды акыйкатка чакыруу деген сөз. Üç nesi söz türde boluş gerek. Al bol adam baktılığı bu. Dördüncüsü adamlar birin savırduğuluğa çakırusu gerek. İman geltirişte oңой emez. İman geltirgende Müslüman bolganda bu adamlar karış çıgat başka ağa savır gerek. Andan keyin amal kılganda andan beter. Namaz okusan dağı hey sen daha okuysun pensiyaga çıkan yaşsın sen deşet. Kızlar joluk sarınaga sen kempir bolup kettiңби deyt. Zeket bereyin desең эмне ашып атабы сеники? Жөнүн отурсаң дейт, мисалы үчүн. Ара сатпай эле коеюн десе магазинден апасы чыгат, анда товар өтпөй калат бирнеке. Айтор кыйынчылык көп келет да. Адам адал жашаймын, адамча жашаймын, таза жашаймын, аруу жашаймын дегенде кыйынчылык мээнет келет, ошого сабырдуулук керек. Андан дагы чоңураак мээнет дават кылганда келет. Канчалык дават кылам десең, башка кылсаң, кеде үйдө уюң торпой коюлуп калат, кеде беден чабылбай калат, анан кеде магазиндин товарын түгөнүп калат, катын кечке кыйкырып аткан болот. Анан сен даватка чыгып кеттиң, ушинтип балан түкүн болуп кеттиң дейт. Ал дагы макул дейт, сен бул түшүнбөйт эдем деп. Даватка барсаң, барган жер чыкырган жер кууп чыгат, сен жаман күйгүздүң путуң кирип, путуңду жуубайсың, сен мага эмнени үйрөтөсүң деп башка кылып айтыр, чоң элең чукургандан көрсөтүп кууп чыгат сени. Бир кызык окуя, ушул окуяны дайыма айтып бергим келе берет. Токтогулда болуп тур бул окуячы. Токтогулдун кыйыны бар экен. Ал байня жагат экен да, байнясы бар экен. Токтогулда кыйын экен, эң крутой байня жагат экен. Анан акчасы көп экен. Анан кийин даватчылар барса эле мага карамат көрсөткүлө, мага бир керемет көрсөткүлө, анан Кудайга ишенейин. Эми бай экен, кыргыздын сөзү бар, оозу кыйшык болсо дагы байдын улу сүйлөсүн деген, бай сүйлөйт экен, оозу кыйшык экен. Анан жанагы байкуш даватчы каяктан карамат көрсөттү дагы. Анан караматы жок эле, анан кечирип коюш, карамат жок эле деп эле кайра кете берет экен. Анан Бишкектен андан да чоңураак байнясы бар, байыраак бирөө жибайдап барып калыптыр. Токтогулга бар даватчы болуп, анан кийин өзүн сындырып, анан жанагы Токтогулдун байына барып таксырын десе, мага карамат көрсөт депти, керемет. Анан карап айтыптыр, мен кереметмин дептир сага. Кантип сен кереметсиң десе, мен сенден баймын, кыйынмын, башкамын. Мен сенден ишим жок, сени тааныбайм. Мен акыл эси бар адаммын. Мен эстүүмүн, бүт бар акылыма салып иш кылам. Мен ушундай иштерим бар, бизнестерим башка, мен кыйын кишимин мен. Эгерде бир тотугуш жаттап алса, калеме жаттап алса, ла илаха иллаллахтан калат. Ой, тотугуш жаттап алыптыр деп. Жанагы Карабукадан качып келген жанагы сары кунажының бар го. Ошол торпок тууганда терисинде Аллах деген жазуу болуп калса, төргүлүп алып, ой, мен торпогум ушундай чыкты деп ага мактанасың. Ал эми жанагы жаман тогуң бар. Ошол тукум тууса, 5 сомдук тукум тууп жумуртка туйдурган болсо, жумуртка, тукум. Ошондо мында Алла деген жазуу болсо, ал жумуртканы көтөрүп ушинтип, о, дүйнөнүн баарын кыдырып келесиң. Керемет деп. Мен адаммын. Акыл эсим бар. Ойлоном мен. Ойлонуп туруп сени таанып алган бирөө келип, жүр мечитке, жүр, келим айт деп айтып атсам, бул керемет эмеспи? Мен ишим жок, ишим бар. Сеникинен ишим көп. Мен 500 километрден Бишкек деген шаардан келдим. Менин машинам сенин үйпүй машинаң байнан кошкондо, менин машинам жарымы сеники барды чогулуп. Бирок мен ошого карабай сага келип, досум жүр мечитке бас деп айтып аткан, бул караматпы дагы сага эмне? Дагы кандай сага керемет керек? Сенде карыз болбосоң, чоң атаң болбосоң, кайнатаң болбосоң, вообще бөлөкмүн сага. Мен караматмын сага десе, жанага жетиптир. Болду деп кирген бойдон азыркы чейин чыга элек турмайды бир тууганым. Адамдар мына ушундай. Ошон үчүн биз жаныбыздагы жүргөн тирүү кереметтерди сөз түрдө билишибиз керек, көрүшүбүз керек. Демек, дават кылган урматтуу бир тууган сабырдуулук сөз түрдө керек болот. Сабырдуулук кылып, аракет кылсак, иншалла дин келсе, анда биздин бардыгы сөз түрдө бактылуу болобуз, урматтуу бир туугандар. Мына ушул 4 нерсе, урматтуу бир туугандар, бактылуулуктун шарты. Кудай Таалам ушул нерсени кармансаң, иншалла Кудай Таалам силерге жакшылык берет деген сөз ал бекеринен эмес, урматтуу бир туугандар.